Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул жолу Ош облусунун Кара Суу совхозуна караштуу Мамажан деген айылга кетип баратам. Ошол жерде Мыкыш жана Миновар деген куттуу ата эненин балдары азыр учурда тагыраагы Москва шаарында иштеп жаткан кыздары Жаркынай Бермет жана күйөө баласы ушул энелердин сөөгүн агартып көңүлүн көтөрүп ушул менин программасына кошуп коюу ниетин билдиришти эле. Мен азыр саналуу убакыттарда деп коеюн ошол айылга жетип барам. Азыр жолдо кетип баратам. Урматтуу көрүүчүлөр, лайк басыңыздар, жакшылап байкап туруңуздар, катталыңыздар. Дагы бир жолу салам алейкум урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушинтип Мыкыш аба менен Миновар эненин үйүнө келдим. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган мына ушул үй. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ушул энелердин көңүлүн көтөрөм деген ойдомун. Кандайсыз эже? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Мол энебиздин подаркасын көтөрүшүп коесузбу мага? Миновар эненин үйү ушулбу? Жакшы эже. Сиз кимиз болосуз? Келини болосузбу? Келин болом. Бүгүн туулган күнүбү? Ооба. Ошо туулган күнүн урматына Өмүрзак Азимкулов менин программасы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул келини, атыңыз ким? Зиягүл. Зиягүл деген келини алдыбыздан тосуп чыкты. Эне канчага чыкты? Апам 64-кө, 61-ке чыкты. 56-жылкы да. 56-жылкы. Муну кармаңыз. Атабыз канчага чыкты? Атабыз 70. 70. Кайнатаңыз, Болупту. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз менен бирдикте азыр ушул эки энебиздин, атабыздын, эки адамдын көңүлүн көтөрөлү. Хоп. Азыр үйдө отурушабы? Булар билишеби билбейби менин келгенимди? Билишпейби? Кимдер бар үйдө? Үйдө кайнатам бар, кайненем бар, кайнежем бар. Рахмат. Жолдошум бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, саналуу мүнөттөрдө биз куттуу ата эненин үйүнүн алдына келип калдык. Көрөңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Каса бериңиздер. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы, ден соолуктарыңыздар? Тынч аман эсен отурасыздарбы эне? Жакшы отурасыздарбы? Аман эсен. Кана, кандайсыз? Күнүңүздө отурасыздарбы? Аман эсен отурасызбы? Тынч. Бүгүн туулган күнүңүзбү Миновар эне? Мыкыш аба. Бүгүн кимиңиздердин туулган күнүңүздөр? Ошо биздин байлешенин. Мынакей ушул үйдүн куту болгон Миновар энебиздин туулган күнү. Бул гүлдү тапшырып койсоңуздар салтанаттуу түрдө. Россияда Жаркынай Бермет деген кызыңыз бар, Бакыт деген күйөө балаңыз бар. Ушул үч адамдын атынан ушул туулган күндү өзгөчөрөөк тоссун деп ниет кылган эле. Ушу менин программасына менин дагы апам татыктуу, атам татыктуу депчи. Ошого ушул сиздин өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган ушул кыздарыңыздын белегин салтанаттуу тапшырып коелук. Мен немен деген гүл. Буну элестеттиңиз беле Миновар эне? Елестеткен жоқ элем. Элестетпедиңиз беле? Бул жолук эми бирөөсү энебизге адаттагыдай эле биздин куттуу жолугубуз. Экинчиси кыздарыңыз суранды эле, эжем да келип калыптыр депчи. Эжебизге дагы жакшынакай кылып туруп жолук салып коелу деп өтүнүштү эле. Мына ушул өтүнүштөрүн кабылдатып отурабыз. Анан атабыздын да өзүнүн белеги бар, албетте аны азыр ирети менен тапшырабыз. Мынакей. Бир тууган эжеңизби же? Эжем бир тууган. Сиздин эжеңиз, эми атабыздын белеги. Негизги белек бул программа. Бирок бул ушул туулган күнүнүн урматына, ушул бүгүнкү жакшылыктын урматына болгон азганактай болгон сиздин кыздарыңыздын, күйөө балаңыздын белеги. Мына буну атабызга ушул алды жагы оң болот. Ооба, оймо жагы оң болот. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Мыкыш
атабыздын бул жерде кол сааты бар. Кол саатын да таап койсоңор. Кол сааты бул ушул Жаркынай кызыңыздын, Бермет кызыңыздын жана күйөө балаңыз Бакыт бул өзүнүн белектери урматтуу көрсөтө мен тапшырып жатам. Жанында турган баласы окшойт да, баласы эмеспи? Чоң балам. Чоң баласы. Бул саат ушундай магниттүү саат деп коет экен. Ушул фирманын ээлеринин айтымында жөн эле чыгарбай эле мында алып туруп ооба, бул батат. Сөзсүз түрдө мынакей. Жаң болгон үчүн бул бир жерин чыгарып коет, билесиз, саатты кийин иштетип аласыз. Белектериңиздер кут болсун. Мына ушул торт биздин өзүбүздүн программанын атынан аз болсо дагы жакшынакай алып туруп бир даам сызып коесуздар. Эми мен эле ушул сюрпризди жана дагы бердим эле суроонучу. Азыр дагы берип коеюн, себептен жооп бере албай калдыңыз, себептен бул жерде белек бешиктер тапшыруу аз эми орун алып кеткенине байланыштуучу. Сюрпризди кандай кабылдадыңыз эне? Жакшы, бирок ушундай баардык ата-энесине подарка берип аткандарын көрүп жүрөм. Мен эне программасын көрүп жүрөсүз. Көрүп жүрөм. Анан өткөндө атасына ушундай уюштурабыз деп мен набай койгонмун да. Койгула депчи. Себеп? Жөн эле койгулачы эми деп койдум эле. Жарыя кылбагыла мындай эле деп. Бул эне баягы үй бүлөлүк эстелик тасма болгондуктан ата-энени канжыга байлап жүрө бербейбиз ар качан. Ошон үчүн ушул тасма иретинде. Анан кийин бул сиздин азыркы мына алдыда дагы аябай сонун маектерди курабыз. Ар бир сөзүңүздөр кийинки муунга үлгү болсун, насаат болсун деген өңүттө ушул программаны ачып, мен ушул кызмат кылып жүрөм да энелерге, чаталарга дагы. Рахмат. Кечеден эскертип айтып койсо жакшы болмок да. Даярдан атылайт да. Эне бул сюрприз да эне. Эгерде сизге баягы алдын эле айтып койсо, сиз даярданып, баягы канчалык кызыгы жок болуп калат. Ошон үчүн мына жай баракат отурган мезгилде эле мындай басып кирип, эми бул негативдүү эмес, позитивдүү сиздин оюңузду жакшынакай кылып туруп, күлкү ыр менен коштоп, жакшынакай тилектериңизди, жакшынакай баталарыңызды алып кетүү дагы бул өтө бир жакшы ниет да. Эне ушул эми бүгүнкү туулган күн ээси эмне десе ошону кылабыз да. Ошон үчүн бүгүнкү маекти ата кечиресиз, бирок сизден кийин, энеден кийин маекти алалы. Эне ушу жаш кезде кандай кызматтарды кылдыңыз, эмне эмгектер жасадыңыз, канча балаңыз бар, канча небереңиз бар, мына ушундан баштаңыз эне. Жашымда ушу окууну бүтүп окудум. Анан турмушка чыккандан ушу колхоздо эле иштедик, совхоздо эле. Анан ушу 4 уулум бар, 2 кыз 2 уулум бар, 4 балам бар. 12 неберем бар, 2 чеберем бар. Ушу балдарым бардыгы жакшы. Ушу кыздарыма да ушинтип бизди эстеп сюрприз жөнөткөнүнө рахмат. Күйөө балама да рахмат. Өмүрлөр узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дайым ушуларга жакшылыктарды гана каалайм. Ошодо эми эненин тилеги, эненин ниети ушул да. Ар бир намазыңызда, ар бир жакшы тамак жасаганыңызда ушу балдарды эстеп, ушулар болсо мен менен кошо жеп отурса деп ниет кылат да. Эне турабы? Эми азыр смартфон менен тиги Россияда күтүп аткан кыздары менен сүйлөштүрүп койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Себептен күтүп турат. Алыста ошо кыздарым жүрөт, балдарым жүрөт, неберелерим жүрөт. Бардыгына ошо рахмат айтам. Бардыгы ден соолугу чың болсун, иштери илгери болсун, жүздөрү жарык болсун. Алла ошо жаман көздөн, жаман сөздөн курундай дооматтан сактасын. Амин Дайым айтыңыз. ошо бала чакасынын күнү күчтөрүн көрүп, бардыгы жакшы күндөрдү көрсүн. Амин Рахмат айтыңыз. кыздарыма, күйөө балдарга рахмат. Сюрприз жөнөткөн. Сюрпризди кабылдадыңыз, эми бир аз баягы өзүңүздүн толкундарыңызды жаза отуруңуз. Андан сиз өзүңүзгө баягы дагы бир жакшынакай бир биздин программада бир өзүңүз да көрүп жүрөт экенсиз, бир жакшы бир ырларды даярдап турсаңыз болот. Ага чейин биз ушу Россияда кызы менен байланыштырып койсок, андан кийин атакебизге сөз берели. Мынакей урматтуу тиги Россиядагы кыздары, эже мынакей менин маңдайымда сиздин бейиштин образында болгон энеңиз турат. Мынакей атаңыз турат алдыңызда. Ортодо дагы сиз сыйлаган эжекебиз турат, энекебиз турат. Мына ушуларды бүгүнкү сиздин сюрпризиңиз таң калтырып жатат. Өзүңүздүн бүгүнкү энеңизге болгон тилегиңизди, ниетиңизди билдире бериңиз. Рахмат, кызым, рахмат.
Aytganing gelsin kızım. Rahmat kızım, aytganing gelsin. Rahmat kızım. Yoğalağa rahmat, sağa rahmat. İleme. Tinç bolda sizler orba sırfına жақсы жүрgüne kızım. Sizlerge uzun ömür, çın densoğlu. Hacımaz gayrat, Allah sizlerdi saktasın, oşol jakta jüresиңер. Baktılığın olgula. Balalım ol önü ösküle kızım. Rahmat. Mınакей экөөбүз сүйлөшүп бүттү. Кызыңыздын көз жашы бул албетте кубанычтын көз жашы. Сизди баягы ушунчалык сүйгөндүктүн ушундай бир чексиз баягы өзүнүн дагы сөздөрүн айта албай калды, көпчүлүк сөздөрүнчү. Бирок ошону жаш менен болсо дагы билдирди. Бирок сиз эч качан бул сюрпризди күткөн эмесмин деп атпайсызбы? Буга чейин ооба. Эми эне бул учур, бул азыркы тартылып аткан мал өмүрү эсиңизден чыкпай калат. Бул албетте бул жакшылык нерсе, албетте бул ооба. Канчага чыктыңыз эне? Эгер сыр болбосо 67. 67 болсо Кудайым буйрса ушундай жакшынакай кыздарыңыздын, балдарыңыздын, небересиңиздин ушундай тилектери менен, ушундай аракеттери менен, сизге болгон мамилеси менен жүзгө чыгыш эч кеп эмес эне. Кудай кааласа. Эми атакебиз да күтүп калды, эми атакебизден дагы маек албасак болбойт а. Бул үйдүн ошол карааны, тоосу дегендей. Эми байбичеңиздин туулган күнү экен, буга чейин айтпаган сөзүн баарын айтыңыз эми мынакей. Бүгүн эми ушу байбичемдин туулган күнү экен. Туулган күнү куттуу болсун. Ömürleri uzun bolsun. Şu neme baldardın, kızlardın sıyırmatında olsun. Geleceği gen bolsun, ömrü uzun bolsun. Anan hem şu oşa kızlar baldarga rahmat uşunçalık apasın estep şundagı tuğulgan gününe kılbatçat. Oşalarga rahmat. Oşaların dagı ömürleri uzun bolsun, geleceği gen bolsun. Şu nime tilese Allah Taala tilegin versin. Jaman gözden, jaman sözden saklasın Allah Taala. Жерден келчү, асмандан келчү, кырсыктардан сактасын. Allah Taala şuların tapkanına bereke versin. Amin aytkаныңыз Şem tуулган күнү кут болсун. Байчы. Эми Мыкышева мына ушул учурдан пайдаланып ушу жаш кезде ушул Минабар энебиздей аккуну каяктан таап алдыңыз, кантип таптыңыз дегендей ушу жаш кезде бир кылт этип бир эске салып койбойсузбу? Эми мен өзү шопур элем. Шопур болуп өмүрүм ушу шопурлукта болду. Ушу жашка чейин шопур. Анан эми ошо анабы Карасуский аткөрүнбазда иштейт элем да. Анан ошол жерде жүргөндө Мамасал деген досум бар эле. Ошол бир балдызым бар, ушуну көрбөйсүңбү дегенден анан көрүп ошону жактырып калганмын. Көргөндө эле чарык-чурук болот иште, көз караштар. Анан кийин сүйлөшүп жүрдүк. Анан кийин бир күн эле анан кийин Капкан деген кинону көрсөтүп. Ошону да айтпайт. Айта бериңиз, калам бул эстелик болуп калат. Онда алыгы Космос кинотеатр бар эле. Ошол жерге кирип Камчы деген досум бар эле, Батыр деген досум бар эле. Ошолор менен сүйлөшүп, анан Капкан деген киного киргизип, анан кинодон чыккандан кийин Камчы деген досум бар эле, өрт боло эле, рамалык болуп кетти. Ошол анан кийин мен такси, алыгы таксиден келсек, немеге өзгөнгө 4 адам, өзгөнгө 4 адам турган деп турган экен. Кийин ананда бирөө турат го, ушуну айтпайсың деп калды. Таксиге ошо шарт эле отурубуз, анан кийин туура үйгө алып келгенбиз. Ала качуу жолу менен десеңиз, ал мезгилде бул салт болчу да бул. Өзү болуп койгон эле. Буга чейин сүйлөшүлгөн. Капкан деген киного кирип барат, капканды салып койгону кез да, капканды коюп койгону кез. Ошондойго Капкан деген кино. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, атакебиз дагы энекебиздин өзүнүн өмүрлүк жубайынын жанында бир жарылды да калды. Бул эми албетте азыркы ушул менен программасында сиздин ар бир айткан сөзүңүз бул өзүңүздүн небере чеберлер үчүн дагы өтө чоң бир жоготкус байлык болуп сакталып калат, урматтуу көрүүчүлөр. Улай бериңиз. Ошентип анан ушу Канча жыл жашадым? 48 жыл жашадым. Жарым кылым жарым кылым катете. 48 жыл мына өмүр сүрүп ушу келатабыз байбиче экөөбүз. Ушу балдарды таптык, неберелерди таптык. Кудайга шүгүр эми ушу.
Анан ушу Şu baldardım nere bugün için görelim. Мына эми мындай кылайлы, маектин калганын сиздер да тургузуп алып, сиздер да чарчатпайын отуруп алып туруп булайлы, маектин калганын Кудай кааласа. Күн ээси деп айтылып аткан энекебиздин кайнежеси болуп каласызбы ошондо? Кайнежеси болуп калат экен да, мына тагыраагы Мыкыш абабыздын бир тууган эжеси. Мына ушул энебиз тууралуу айтып бере бериңиз эми. Эми бүгүн ушул турган күнгө молду эле сиңдилерим Россиядан буларга айтпай мага айтты кече. Ошол мына бир тууган укам. Секреттин баары сиз билет белесиз. Мен өзүм молдум эле анан кийин. O айтпайлы келет бизге. Ушул өмүрү узун болсун, келечегин болсун, небере чебелерин тойлорун көрүп, жакшы күндөрдү көрсүн. Укам экөө тең арып, тең карып, ушу небере чебелерин тойлорун, ылгарын тойлорун көрсүн. Бардыгыбыз тойдо бирге болуп, бир тууганда бирге болуп жашап жүрө берейли. Эне өзүңүз канчага чыктыңыз эне? Өзүм 77-ге чыктым. 77-ге чыктыңыз, а? Балам бар. Бардыгын үй. 10 балаңыз барбы? Батыр эне турбайсызбы? Ойбой, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздин да балдарыңыз көрүп аткан болсо, мынакей сиздин энеңизди дагы ушул учурдан пайдаланып тасмага алып койдук. Бирок өзгөчө мина бар эне сыяктуу сиздер дагы куттуктап койсоңуздар жарашат экен энебиз. 80-ге таяп калыпсыз да эне. Кудай кааласа. Ооба. Ушу балдарым ушу бардыгы тынч, жүрүшөт, бардыгы ушу. Эми ушулар дагы тынч болсо биз дагы тынч болсо эл журт. Эми ушул сиңдилериме дагы чоң рахмат. Келечегиң болсун, ушу алган кошкондор менен кошо карып, өмүрлөрү узун болсун, Алла Таала иштерин ийгиликтөө берсин. Тапкандарын Аллахын тойлорго, жакшы күндөргө ушундай болуп насип кылсын. Ушу бизге окшоп, биздин аркабыздан бизге окшоп ушинтип 70-80-ге чыгып ушулардын небере чебелерин көрсүн. Биздей болуп, байгиче болуп, оор дагы актасырган үстүндө дайыма оорубай, сыркабай жүрө берсин. Чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушул чоң рахмат ушуларга дагы, күйөө балдарга дагы, кыздарга дагы рахмат ушинтип бизди сыйласа. Кудайым олор дагы сый көрсүн балдарынан, неберелеринен сыйларды көрүп жүрө берсин. Омин айтканыңыз келсин. Бүгүн эми Минавар энебиздин бир тууган кайын сиңдиңиздин кайнежең сиз кайнеже болуп каласызбы? Жок. Мен бул эне менен маекти улап атам да. Ушул бир тууган кайын сиңдиңиз болуп калат да. Кайнежеси болом да муну. Жок, сиздин бир тууган кайын сиңдиңиз болуп калабы? Келиниңиз болуп калат да. Мына кечилесиздер, келини. Ушу келиниңиздин туулганында бир созолонтуп койбойсузбу мына? Энебиз карынап туруп бир. Сиздер убакта аябай бир жакшы ырларды билген экенсиздер да. Азыркы жаштар эми таптакыр эле баягы андай ырлардын бир тамгасында тааныбай калды да. Ушу эне тууралуу, бала тууралуу бир жакшынакай ырыңыз болсо, келиниңиз карынап туруп бир созолонтуп койсоңуз да болот. Мен Бир 2 сап болсо деле боло берет эне. Эми бир эстелик үчүн ушул кадр калсын. Шырда уйдурсам, олумдун үйүн толтурсам, улумду бойго жеткезип, небире багы отурсам, улумду бойго жеткезип, чебире багы отурсам. Ой, рахмат эне. Минавар эне, мына ушул ырды уккандан кийин сиз дагы бир жооп кайтарып койбосоңуз болбойт эми кайнежеңизге гана. Кайнежеңизге бир мындай ырды, мындай үндү уккандан кийин жанатан бери даярдап турат мына урматтуу көрүүчүлөр, Минавар эненин ырына кулак салалы. Бир ушул кайнежеңиз кайнежелик кылган маал болду беле? Мына азыркы келиндер кайнежесине бир аз мындай сөздөрдү айткан учурлар кездешип калат да. Бирок ушул программанын максаты эмне? Ушул келин менен кайнененин, ошол эле учурда кайнеже менен келиндин ортосунда мамилени бышыктоо, ата менен баланын ортосунда мамилени бышыктоого арналгандыктан мына ушул сөздөрдү айттырып алабыз да сиздергечи. Анткени сиздердин убагыңыздагы тарбия башкача болгон да. Ошон үчүн үлгү катары айтып берсеңиз. Алгачкы келин болуп келгенде. Кайнежем бир тууган эжемдей болуп калган да. Такырман кайнежелик кылган эмес. Дайым ошо кичине нерсе болсо да бизди чакырат, барабыз. Ошо кайнежем жакшы, кайненем катары эле болуп калган да кайнежемчи. Бир тууган эжем катары болуп калган.
Biz daha uşu yiyeceğim bolboso bir nesi ötkür almayız. Жақсы kaynayacağım. Мынакей урматтуу көрсө, бир туугандык мамиле, кайнеже менен келин ортосундагы мамиле. Мына ушундай үлгүдө сактала берсин. Кийинки муундарда ушул сиздерди көрүп тарбиялана берсин, айны. Эми бир программада ушул мен тартып аткан эми жүздөгөн энелер тартылып атпайбы? Ушул программада мен Каракылжадан бир аксакал тарткам, аябай көп көрүүчүлөр дагы аябай артылып атат барган сайын. Чалы, абышкасы. Өтө бир кубанып, бир өтө сону бир ырларды ырдап жиберди эле да мына ушул. Мыкыш абабыздагы Мыкыш абабыз даяр турат, жана эле даярдап койгонбуз сөз мененчи. Азыр эми ушул урматтуу көрүүчүлөр Мыкыш абанын ырына кезек берели деген, андан кийин балдар чакасын сүйлөтүп, неберелери менен кошо маек алалы. Болуптур эми ушул бүгүн Байбиченин ушу туулган күнү экен. Анан эми даярданбадык эле. Эми туулган күнүң кут болсун, ошого bir эки куплет ырдап берейин эми. Кана берсе мына Жаштык кездеги ырлардан тыңшап туралы. Деп коюңуз. Тонун жели согуп турду желбиреп, то желинде эркек көңүл делбиреп, жылжып аккан суу боюнда олтурдук. Жүрөк сырын сенден башка ким билет, ким билет, ким билет. Жүрөк сырын сенден башка ким билет. Сагындыңбы, мен да жаным сагындым. Çarpağanı sen jibергeni жалындın. Yüreğimdin sokkonuna işensen, жалгыз menin talayıma tavıldın. Tavıldın, tavıldın. Жалгыз menin talayıma tavıldın. Ой, рахмат. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Мыкыш абанын үнүн уктуңуздар, мынакей. Үнү менен сөзүнө өзгөчө бир маани бердиңиздер окшойт да. Теңарып. Ушулардын ушу небере чеберлерин, тойлорун көрүп, ушу башың арагарып. Рахмат. Бир тууган эжеси өзүнүн инисине берек бечкектерин жана өзүнүн бир тууган келинине арнаган белектерин тапшырып жатат. Балдар кыздарынын күнү күчүн рахым көрсүн. Амин, айтканыңыз келсин. Allah. Амин. Айтканыңыз келсин. Жүрөк ооруткан учурлар болгон экен да, Мыкыш аба энебиз аябай кызганткан учурлар болгон экен да бир кездерде. Шопур болуп талаадан үйгө бат айдамай, энебизди элестетип, дагы ким карап койду да эне. Ушул 50 жылга жакын эми жарым кылым деп коелуна. Ушул жашоо турмушта кандай бир эсте каларлык окуялар болду? Азыркы жаштарга тарбия иретинде айтып койсоңуз, мисалы, турмуш тиричиликте казан аяк кагышат деп коет эне. Ошондой учурларда сиздер кандай жолдор менен ошол учурдан чыгып кетчилеңиздер? Мисалы, атакебиздин баягы арстан үнү угулуп калганда. Тарынчы анча-мынча эме болчу эле, бирок мен тарынышты билбейм да. Азыр урушуп, катурак айтса деле, мына сырткыйга чыкча эсиме чыгып калат. Анан эле кайра сүйлөй берем да. Эгерде экөөбүз бир талашып, сал катуу айтышып калсак, достору келип калсачы, баягыдай эле билбегендей кылып чайларды коюп, нандарды коюп, оокатын кылып бере берет элем да, унутуп калат элем. Олар кеткенден кийин анан экөө урушуп кеттик эле деп коет элем да. Анан кайра киши тарынмыш болуп калат анан. Кайра тарынбайсызбы? А сиз ушул учурларда кантип энебизди бир мындай көңүлүн табат элеңиз? Экөөбүз Мен Силе айтышы малат элек, анан эми бул мен деле ошондоймун. Кайтып эле тез эле жазылып, ал эги ичке мындай неме сактабайбыз да биз. Кек сактабайсыздар. Кек сактабайбыз. Кайтып эле ошо кадимкидей эле сүйлөшүп кете беребиз. Мынакей ушу энебиз Эми жаштарга айтарым ушу да,
o tarınışıp, tultuyuşup birini algan menen o payda jok. Doğru aytасыз. Onun göre şu jakşı kazan ayaktımalı öyle şu tiriligini ötkörü verse oşa jakşı da. Эң туура маселе. Туура маселе ушул Жашаш керек. энебиз дагы мынакей кек сактабайм деди, мына сиз дагы кек сактабайм дедиз. Бул кек деген бул балакат да, балакат. Эч качан бул жакшылыкка алып барбайт ата, туурабы? Bizde kızganış degen bir neme bu neme olsa dostlarımızga kete verip, men dele kete verip. Oyum azırkı yaşlar birinden biri kızganı neme oluşat. Oşondan hem köp nerse buzulat da. Үй бире бузулуп, туруктуз болуп калып аткан. Ушундан улам десеңиз, эми ушул жаштарга ынсап берсин, ыйман берсин дегенде, эми азыр ушул катарда отурган бул жактагы, оң жактагы балаңыз болсо керек, ушул балаңыздан бир маек алалы. Мына ушул энебиздин туулган күнү жанында абушкасынын көңүлүн көрдүңүз, ата экеңиздин көңүлү. Көккө жетип отурат. Сиздин маанайыңыз кандай болуп атат? Bizde manay jakşı. Şu apamın tuğan günü menen kutlukdayız. Şu 67 yaş 8 yaş. 67 yaş nemeniz kut bolsun. Tuğan gününüz sizin baktığınızga var bolgula atam öküm. Da ne deyizim? Şu nevrilerden, baldardın toyların görgülü. Şulardın nemesinde bizdin şu Hür tuğan nemelerden nemesi boyunca жүрөр gele. Сый урматын көрүп, Сый урматын. жакшылыгын, чайын ичип, Ne deyim? эми куттуктап коюңуз эми. Kutuktap koyun. Ana эми албетте. Апаңызга эң жакшы арнаган сөзүңүз кайсыл сөз? Apam yüzdeyim jakşı çoğun koydu. Jakşı enelerden boldu. Men oşo bizde uşunча çoğun aytkanına kuanam. Şu apama jakşı tilekler, dünyada kanday jakşılıklar bolsa, şu atam menen apama kalar elem bardık nerseni. Şu tuğan günü kut bolsun. О, мен айтканыңыз келсин, аябай сонун сөздөр болду. Эми мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эң чоң бала ушул да. Эң чоң балаңыз, эң биринчи алгачкы жолу бакыт тартуулаган Budan балаңыз, Eң kızım var 76 жылғы. Ошо кызым айтып атпайсыңбы азыр? Ошо чоң кызым, анан кичине кызым Россияда болот. Онан кийин бул балам. Андан кийин дагы балдарым бар Россияда, келиндерим Россияда. Небере багып отурасызбы? Неберелериңиз ушул жерде? Неберелерди куп бактым, бардыгы Чоң айтконун алып кетип калды. окууну бүттү, университетти бүттү, армияны бүтүштү, бардыгын Россияга кетишти. Россияга кетишти. Иштегени. Эми ошо сизге окуусун бүтүштү. тыйын салып атабы ошол сиздин баккан небереңиз? Салып атышат. Ошолор дем баягы кеп тыйында эмес, ушул урмат сыйда деп коет, Бул Мынакей. баланы ушул жерде үчүн кичине бир нерсе болсо чакырабыз, келин мөкөнү. Ушулар кылат ушул жерде иштердин бардыгынча. Ого дейм ушул балаңыз Ушул эми балам мынакей бизди ошо эме кылбайт. улуу балаңыз, башкаларга Жүрүп берип ишибизди кылат. кеңеш кебин берчү атадан кийинки балаңыз эле ушул да. Ушул балам да. Келиңиз эми мынакей келини бизди тосуп чыккан келинине сөз берели. Мына ушул энебиз 67 жашка чыгып 68 жашка кетип баратат да. 100гө чыгарыш билесизби кимдин колунда? Улай бериңиз эми мына кантип ушул 100гө чыгарыштын камын көрүп атасыз? Апа туулган күнүңүз менен ден соолукта болуң, өмүрүңүз узун болсун, ушу атам менен түбөлүк болуңуз, илем 100гө чыгыңыздар. Ушу келиниңиз, балдарыңыз, неберелериңиздин пешенесине бар болуңуз. Ар дайым оорубаңыз. Не дейсем, ушу үй бүлөнү атыңыздан. Кана кайненеңизди мактабайсызбы эми кайненеңизди? Жакшы келин деп коем дейсиз. Жакшы кайненем. Апам жакшы кайненелик кылбайт. Мен келиндерди жакшы көрөм да. Эми кайнатада сөз жок деп коюңуз, кайнатаңыз. Созолонту бурда эле. Жакшы сөзүн арнап эле жүрсө. Rahmat. Sizler dagı Kayneneniz. Sığ urmatında biz okşap nevreli, çevreli bolgular. Ömrüңөр uzun bolsun. О, мен айтканыңыз келсин, мынакей ушу келинден бир кыска маек алалы. Ушул канча жыл болду келин болуп кызмат кылып атканыңызга, анан кийин ушул учурдан
пайдаланып ушу кайненеңизге ушул бир өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан сөздөрдү бир айтыңчы. Үлгү болсун ушул. 2008'den beri уже 13-14 yıl bolatat. 3 balanın enesimin. Buyursa bir kız bir oğlum var. Üçüncüsü emi. Kuda kalasa. Kaynenem жақшы, kaynatam жақшы. Taş durgan. Ova. Hadi taqaynem taş mena barğım deyim. Emin kızın da eylemin. Kaynenem жалгыз kız bolgon üçün kızın da eylemin. Мен ушул башка келиндерге эмне дейт элеңиз ушул? Башка менен кийинки келиндерге деле кайненени сыйлагыла, эртең өзүбүз да кайнене болобуз. Ошо бизди сыйласа, биз буларды сыйласак, бизди булар кийинки балдарыбыз, келиндерибиз Кайтар дүйнө, кайтар дүйнө. Туура айтасыз, кайтар дүйнө. Ушу биздин пешенебизге атам менен апам бар болсун. Ушу кайнежеме да ден соолук каалайм. Эже көп жашаң сиз да биздин пешенебизге бар болуң. Аксакалдар бар үчүн үйүңүздөр жарыкта, төрүңүздөр кенен дегендей. Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен үчүн келинден дагы маек алып атам. Себеп дегенде ушул келин менен кайнененин ортосундагы мамиле, деги эле жакындардын ортосундагы мамиле ушул интервьюлардан кийин, ушул маектер аркылуу сабак болсун, кийинки муундарга сабак болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бекеринен ар бир адамдан интервью албаймын. Атабыздын сөзүн уктуңуздар, ортосунда отурган Мыкыш абабыздын бир тууган эжесинин сөзүн уктуңуздар. Андан эң маанилүү бүгүнкү күндүн күнөөкөрү туулган күн ээси Минабар энебиздин дагы жакшынакай сөзүн уктуңуздар. Эми учурдан пайдаланып, дагы бир маек берүүчүлөр болсо, келе калсын, болбосо мен эбиз менен атабыздын батасын алалы. Бар Нури, тур. Апам. Кана, бул жерден фотоаппарат жанатан бери съемка алып аткан небереси окшойт, Небереси дагы. Отуруңуз. Кана ушул сиздин бул адам кимиңиз болот? Кана айтыңчы. Экинчи баламын баласы болот. Жок, бул өзүнөн сурап атам. Сиз үчүн бул адам ким болот? Чоң энем болот. Чоң энеңиз болот да, ушу чоң энеңизди кана мактаңчы, кана бир. Башкаларга мактаныңчы. Сиз чоң энеңиз кандай адам? Чоң энем жакшы адам. Көп урушпайт эми. Көп урушпайт дең арачылады. Жакшы болду дейбиз. Урушканда эненики май болот да, жакшы болду деп урушат. Улай бериңиз. Туулган күн менен куттуктап койсоңуз болот. Ömrümüz kutlu olsun, yine ömrümüz uzun olsun. Мына ушул неберелериңиз, ушул кийинки муун, ушул кадрды көрүп эне тарбияланат, Кудай кааласачы. Эми учурдан пайдаланып, биз дагы ушул программанын башталышы болот, аягы болот дегенде эне. Ар бир нерсеге, ар бир тарткан энеге өзгөчө маани беребиз да. Мына сизди өтө башкы планга алып, бүгүнкү негизги темага айландырып аткандан кийин өзүңүз ушул учурдан пайдаланып, азыр мына небереси келип калды дейт, небереңиз сүйлөгөндөн кийин анан бир жакшынакай батаңызды берсеңиз, анан атабыздын батасы жыйынтасын, Мынакей небереси болосуз сиз. Ушул бүгүнкү Минабар энебиздин туулган күнү сиз үчүн кандай таасир калтырып атат? Бул мен энем, бирок мен чоңойтконда. Апаңыз болуп калды. Апам болуп калган. Кичинекеймен бери баккан. Ошо туулган күнү менен куттуктайм. Ömrünüz uzun olsun. Сена милион алып. Азамат, ушу сиздер дагы, ушу силер дагы ушу энекебиздин, атекебиздин батасын алып, Кудай кааласа, бул кайтар дүйнө эртең көз аччүң. Бул кыска өмүрдө бат эле сиздер да ушундай куракка жетип каласыздар. Ошон үчүн бир кезде, жаш кезде мен дагы энеме ушинтип тилек айтып калган экем деп сүйүнүп каласыздар, Эми мына урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эми Алыста жүргөн ошо кыздарым, күйөө балама рахмат. ооба. Ошого калоорум. Башыңарга бакыт таала ырыс консун, бактылуу жаштардай алтын кушу консун. Өмүрүңөр чоолубас арчадай, ден соолугуңар чың болсун, кызым. Кыздарым, келиндерим, баадарым, неберелерим, баардыгы алыста жүрөсүңөр. Баарыңарга ушу Кудайым тынччылык, аманчылык берсин, кең пейил кетпес дөөлөт берсин. Алла силерди жамандыктан сактасын. Дайым ушу дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды силерге каалайм. Жакшы жүргүлө. Бүгүнкү сюрприз жакты бене? Жакты.
Жақты бирок айтып койбогон жери жаман. Эне бирок аябай оригиналдуу энекенсиз. Себеп дегенде бардык нерсенин алдын алып, бардык нерсеге даяр болуп, бардык нерсеге жол таба турган адам мына сизде болот да. Сыр бербей мына эми бул эми жакшылык нерсе да, бул деген жакшылык нерсе бул. Ооба. Ушул балдарыңыздын даярданып коет эле. эми энелерибиздин ар бир өзүнүн көрүнүшү, ар бир күнү бул улуу күн, майрам, той, салтанат деп коет да. Бул ушул кыздарыңыздын сиздин ушул унутпай калсын, эстеп жүрсүн, көңүлү көтөрүлүп жүрсүн деген бир ниет эне. Жаныңызда отурган жан шериңиздин дагы жакшынакай сөздөрүн угуп, анча баягы сөөңүз агарып, көңүлүңүз көтөрүлүп калды. Алыста жүргөн ошо небирем Айтурган, Шумкар уулум, Исхак уулум, бардык аргы неберериме ошо ден соолук каалайм, алыста жүрүшөт. Оорубасын, сыркабасын, күнү түнү ошолордун жакшылыктарын тилейм. Саар намаз окуганда дуа кылам ошолорго. Амин. Кудайым ошо жаман көздөн жаман сөздөн сактасын деп. Ошо олор дагы үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп өнүп өсө берсин. Бактылуу ата эне болушсун ошолор дагы. Ошо кыздар балдарымдын баарына ошо рахмат айтам. Амин, айтканыңыз келсин. Аябай сонун тилек болду. Мынакей эми атакебиз батасын берсин. Мына эми бүгүн биздин байбиченин туулган күнү экен. Ошо кыздарым, балдарым, ошо күйөө бала, ошо призди алган экен. Ошолордун келечеги кең болсун, ден соолуктары чың болсун. Ошо ал жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Алла Таала ошолор дагы ушу келечекте бизге окшоп неме балдарынын, кыздарынын сый урматында болсун. Ошолордун Алла Таала алыста жүрөт, ошо жерден келчү, асмандан келчү кырсыктардан сактасын. Алла Таала ошолордун ушу тапкандарына Алла барака пайыз берсин. Ушу неме тилесе Алла Таала тилегин берсин. Анан байбиченин дагы ушу өмүрү узун болсун, мындай туулган күндөрүн дагы көп өткөрсүн. Ошо оорубасын, ошо жакшы ушинтип жүрө берели байбиче көз. Амин, айтканыңыз келсин. Өмүрүңүздөр узун болсун. Кудай калса 80, 90, 100 жылдык мааракеңиздерге келип, ушинтип бакылдап сүйлөп турайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр жогоруда көрүп атасыздар, баамдап атасыздар дегендей, байкадыңыздар. Келини кайнатасын кайненесинен эмес, бул жерде мына өзүңүздөр жогоруда белгилүү болгондой, Бакыт деген күйөө баласы, ушул Мыкы Шабанын Минабаринин күйөө баласы дагы өзүнүн кайненесин чын жүрөгүнөн куттуктап жатат. Ошондуктан күйөө бала менен кайната, кайненин ортосундагы мамиле дагы ушул жогорудагы азыр сиздер көрүп аткан көрсөтүүдөн кийин үлгү болсун деген бир ойду, үмүттү билдиргим келет. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энеңиздер тирүү кезинде ушинтип көңүлүн көтөрүп коюңуздар. Бул дүйнөдөгү, бул жарыкчылыктагы ыйык милдеттердин бири. Менин программасын уулум алып барып жүрө бер. Сага да чоң рахмат. Мен ошо көрүп коет элем, бирок ончо маани бербейт элем да. Кыздарымдагы ишин билбедим да. Майлы эми силерге ден соолук, узун өмүр, ушу иштериңер ийгилик элек уулум. Ушуларды чыгарган силерге рахмат. Дайым ушу жакшылыкта да жүргүлө. Көп ошондо чыгара берип патасын ала бергиле уулум. Дайым бала чакаңар менен тынч болгула. Элдин кызматында жүрө бергиле. Ушу менин программасын көрүп өткөндө дагы мынанын таяжесини туулган күнүнө алып келген экенсиң. Ону да көрдүк. Мына Каарманда Мисрат. Мисрат энебиздикинби? Ошолго келдиңби? Тажеңеси болот. Ошол. Тажеген болот. Мынакей ошондон таасир калыптыр да балдарыңызгачы. Бардык эле да, бүгүн келбейби деп калдык. Ошо сен дагы ушу эл үчүн ушундай кызматтарды кылып, ушу элдин немесин алып жүрө бер. Өмүрүң узун болсун, бала чакаң менен ушу тынч болайын анан. Амин, айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен ушинтип бүгүнкү ыйык делген дагы бир ата эненин сүйүнүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болуп сиздерге тартууладым. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энебизди сыйлайлы,
ата энебизди мактайлы, барктайлы, даңктайлы дегендей. Алдында телефондорум турат. Кат жазыңыздар, кабарлашыңыздар. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. 7 дуанга барганга даярмын. Ата энелерди бул дүйнөдө сыйлаган эң улуу сооптордун саппашында. Чоң рахмат.